Талас областында караштуу Талас районунда ушу жөнөкөй үй бүлөдө жарык дүйнөгө келдим. Анан кийин мени ушул 7-1 тууганбыз бир үй бүлөдө. 7-1 туугандын мен 4-сүмүн. Анан баягы азыр ойлосом ата-энем ушул элине, жерине бир кызмат кылсаңар экен, ак ниетте, ак чынчыл болуп элге бир кызматыңар өтсө экен деп баарыбызды жогорку билимдүү кылып, жөнөкөй бир өздөрү жөнөкөй адамдар болсо дагы баардыгыбызды бизди жогорку билимдүү кылышты. Мугалим болсом, ушу математиканы жакшы өздөштүрүп, жакшы көрүп, ушу математика мугалими болсом деп жүрчүмүн. Ошол максатым менен азыр мынакей Кыргыз мамлекеттик университетине келип тапшырып студент болдум. Ушул эле өзүм окуп аяктаган университетке механика математика кафедрасында окутуучу болуп, биринчи эмгек жолумду ушул университеттен баштадым. Ушул 6-чакырылышка 15-жылы депутат болуп шайланып, ошол депутаттык кызматымды баштаганымда 1 жылдан кийин эле соц комитетти жетектедим. Ошол эле мынакей Ысык-Көлдө жанагы бүтпөй турган чоң Касым Тыныстамов атындагы мектепке дагы көп салымымды кошуп, ошону бир аягына чыксам экен деп, ошонун аягына чыктым. Көп мектептер дагы деле көп бир көйгөйлүү маселелердин үстүндө иш алып барганга болгон мүмкүнчүлүгүмдү жасадым. Мен ушул жумуштан келгенде бош убактым болсо, ушул өзүмдүн үйүмдөгү кичинекей эми чоң огород эмес, кичинекей огородумду гүлдү жакшы көргөнүмө байланыштуу ушу гүлдөрдү көп кандай гүлдүн уругун көрсөм, ошолорду алып келип алып, ушу гүлдү көбөйткөндү жакшы көрөм да. Ошол эртең менен болобу, кечинде болобу бош убактымда ушу гүлдүн бир отоо чөптөрүн карап, суу куюп, ушулар менен алектенсем, мен кадимкидей бош убактымда эс алам. Азыр мен эми бая чарчап келгенде ушул неберелеримди көрсөм, неберелерим менен чогуу болуп, баягы үй бүлөсү менен чогуу ушу балдарды эркелетсем, мен ушу чарчаганымды аябай эс аламын да. Анан эми баягы мен эсептейм, мекеним бул менин балдарым, мекеним үй бүлөм, мекеним ата журтум, мекеним Кыргызстаным.